Кыргызстанда Мухаммад саллаллаху вассалам пайгамбардын түз тукумдары бар экенин көпчүлүк эл биле бербейт. Ал эми пайгамбардын урук тукуму жана андан тараганбыз деген уруулар сейиттер, кожолор жана төрөлөр деген ат менен таанымал. Азирети Мухаммад саллаллаху вассаламдын 6 баласынын ичинен 5-өө өзү тирүү мезгилинде кайтыш болуп, жалгыз гана Фатима деген кызы калат. Азирети Мухаммад саллаллаху вассалам пайгамбардын урпактары ушул кызынан төрөлгөн Хасан жана Хусейнден тарагандар. Saidler Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan urpaqtары olup eseptilet. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Fatima enebizden Fatima degen kızıdan taragan. Bul Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun jары bolgon. Oşondan 2 uğul bolgon. İmam Hasan, İmam Hüseyin. Hasan Hüseyin degen. Ошол Hüseyin'den taragandарды Saidler деп атайбыз. Пайгамбардан тарап Орта Азияда жайгашып калгандар негизинен Ахлу Байт деген ат менен таанымал. Алар башка мусулмандардай эле исламды жайылтуу максатында дүйнө жүзүнө таркап кетишкен. Кээ бирлери тагыраак айтканда ата-бабалары биздин аймакка келип жайгашып калышкан. Алар динди жакшы билишкендиктен жана мусулмандарды башкарышкандыктан кожоюн жана мырза деген маанидеги кожо жана сейит деген аттар менен таанылышкан. Сейиттер негизинен жер жүзүнүн көптөгөн аймактарында бар. Ошу областынын Оккат районундагы жаратылышы Кооз Сахава жергесинде мына ушундай Мухаммед саллаллаху вассаламдын түз тукумдары жашап келет. Алар жергиликтүү калк арасында өтө кадыр барктуу инсандар. Бир топ кылымдан бери сакталып келген санжыра булактары бар. Бул үй бүлө Саид Умар Олмасхановдор. Алардагы Саидтердин санжырасы атадан балага өтүп жүрүп сакталып калган. Мындай кагаз ар кимге эле көрсөтүлө бербейт. Ошол убакыттан бери оролуп келген жибекен, анан ошол убакта жазылган материалга болгон экен, ушунчалык бир топ кылымдар өткөн экен. Бети кагаз сыяктуу, артындагы мындай бир кездемеге чапталган сыяктуу бир жазылган экен. Анан көп кылым өткөн экен буга. Көп кылым өткөндүгүнө байланыштуу мында азыр мына өзүнүн акыбалы өтө жакшы. Келемиш чеген деп атабыз. Бул жерде биз жогоруда айткандай, Мухаммед саллаллаху вассалам пайгамбарыбыздан келип, ошол Фатима энебиздин жолдошу ошол Хазирет Алиден бери келип жүрүп отурган, катары менен жазылып жүрүп отурган атадан балага өтүп келаткан ушундай толук жазуулар бар да. Бул жазуу фарси тилинде, анан фарси тилинен араб тилинде дагы арасындагы жазуулар бар. Узундугу где-то 3 метрдей болуп саналат. Айтып атышат, Осман империясынын убагында Султан Сулеймандын дагы печати бар деп. Ошол Султан Сулеймандын печати мөөрү сакталганбы, сакталган эмеспи? Биз аяк менен дагы сүйлөшүлдү. Ошол алар бир өзүнүн үлгүсүн берсе, анан бияка көрүп көрөбүз. Анан көптөгөн эми бул жалаң гана ошол мусулман өлкөлөрүндөгү мөөрлөрдө. Бул жерде ошол кездеги падышалардын 39 мөөр менен, анан биякта 40-чы мөөр болот да. Өтө тасталган нерсе экен. Саид Умар Олмасхановдор Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху вассаламдын түз тукуму. Аны тастыктаган бир нече метрге жеткен санжыра араб жана перс тилинде жазылып, кимдин канча баласы болгону, анын балдарынан кимдер тараганы аты жөнүнөн бери жазылган. Санжыранын аягында мөөрлөр коюлган. Мындай документ ал адамдар чындап эле ушул уруудан экендигин, ар бир киши жөнүндө жазылган маалыматтын туура экендигин тастыктоо үчүн басылган. Бирок көптөгөн мөөрлөр кимдики экени толук белгилүү эмес. Ошентип Саид Умар Олмасхановдордун өздөрүнө таандык санжырасы бар. Жана алар ата-бабалар кимдер экендигин так билишет. Сейиттер эл ичинде өзгөчөлөнүп белгилүү болууну каалашпайт. Аларды көбүнө эски муундун кишилери жакшы билишип, кожолор ак сөөктөр деп таанышкан. Мындан улам көпчүлүк эл пайгамбардын балдары деп урматтап, колдорунан келген жардамдарды да берип келишкен. Калк ичинде кадыр барктуу бул инсандардын батасынын өзгөчө касиети бар экени айтылып, ага ашыккандар арбын болгон. Paygambardın urpaqtары барган жерде, эгерде эл ошол жердеги жашаган журт эстүү кыраакы болсо, ошолордон өтө чоң пайдаланса болот. Алардын ошол
bir nazarı же bolbosa bir bergen batası ile kişinin kelечегидеги maksatga жетишиге ошол түрткү болот да. Ошонун үчүн булардан пайдалансын эли журт деп Алла Таала буларды жер бетиге тараткан себеби да ошондон улам деп билебиз биз. Ал эми чыныгы сайыттер азыркы учурда да өз укум тукумунун өзгөчөлүктөрүнө тыкыр көңүл бурушуп, бөтөн бирөөгө кыз беришпегендиги маалым. Негизи сайыттер булар бири-бири менен байланышта. Эгерде араларында жакын болуп жашагандардын илгертен укканыбызга караганда сайыттер бири-бириге гана кудалашып кыз берет экен, башкаларга бербейт экен дегенди угуп жүргөнбүз. Сайыт жана кожо деген сөздөр мырза, кожоюн, ак сөөк деген маанини билдирет. Арабтар исламды жайылтуу үчүн ушул аймакка келген учурда жергиликтүү эли сабатсыз жана карапайым болгон. Арабтар бул жерде элге жаңы динди жана жаңы маданиятты үйрөтүп, бул жердин интеллигенциясы болушкан. Ошондуктан сыйлуу адамдар катары аларды сейиттер жана кожолор деп атап коюшкан. Маалыматтарда орус падышачылыгы бул аймакка басып киргенге чейин бул эл өз алдынча улут катары эсептелинген. Кийинчерээк совет бийлиги орногондон кийин булар улут катары эсептелбей калган. Себеби булар бай, мартабалуу жана динчил адамдар болгондуктан байманаптарга жана динчилдерге каршы саясат жүргүзгөн совет бийлиги учурунда көп кысымга дуушар болушкан. Ал эми Сталин убагындагы репрессияда алардын санжыралары өрттөлүп, жок кылынган, же болбосо жерге көмүлүп, же жашыруун башка ыкмалар менен араң сакталып калган. Кысым күчөп турган оор күндөрдү башынан өткөргөн кожолор өз алдынча улут катары калыптана албай, ар түрдүү улуттардын ичинде калып кетишкен. Ошондуктан кожолор кыргыздардын, өзбектердин, тажиктердин, уйгурлардын, керек болсо түркмөндөрдүн арасында да бар. Сайыттердин бул дүйнөдө жашап өнүгүп, көп болуп, сан жагынан да көп болуп кеткен. Анткени буга пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ишарат кылган сөзү бар. Менин урпагым бакка салыштырган. Бир түп бактан бир канча бутак болот. Ошол сыяктуу менин урпагымдан да ошондой. Анткени себеп пайгамбар алейхиссалату вассаламдан бир эле киши калды. Фатима энебиз. Фатима энебизден Хусейн. Хусейнди да башын кесип аны да өлтүрүп, урпактарын барын өлтүргөндө, анын балдарынын ичинен Зайнал Абидин деген эмчектеги бала ошону гана сактап калган. Ошо Зайнал Абидинден бул дүйнөгө тараган сайыттар ошо Зайнал Абидинден болуп эсептелет. Ана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын айткан хадисиге да ушулар келет. Бир түп дарактан көп бутак чыккандай менин урпактарым дегенде. Демек түбү бир булар. Бутактары дүйнөдө жайылган. Көп мамлекеттерде бул сайыттер бар. Германияда, Францияда ушул анткени кайсы жерге барбасын, ошол жерде ошол исламдын үрөөнү өсүп чыгат. Бул дүйнөгө исламдын тарашыга кээ бир тарыхчылар жалаң эле ошол коркутуу, үркүтүү, зордук менен же күч колдонуп келген деген пикирлерге биз кошула албайбыз. Анткени ошол дүйнөгө исламдын тарашыга эч кандай күч кубат башталышы да болгон. Андан кийиниңиси ушул жакшылардын жер бетиге тарап, ал кулк мүнөзү, жүрүш турушу, адеп ахлагы жагынан элди исламга тарткан. Азыр деле ошондой өнүгүү дүйнөдө болуп атат. Кожолор жөнүндө илимий изилдөөлөр жок десе, бирок тарыхта алар туурасында жазылып жана айтылып калган учурлар арбын. Алардын бири Манастын 40 чоросунун башында сайыттер болгондугу айтылат. Majmuatut Tavarih деген китептин башыдан аяга сайыттердин башыдан өткөн тарыхы жыйналган. Анан ошол сайыттерди кыргыз элиге кантип келип калган, Манас кантип алар менен кошулуп калган. Мана ошолор жөнүндө китепте кенен айтылган. Манастын 40 чоросунун арасында ошол башчылары сайыттер болгон. Кара кожо, Ай кожо деп, Мавлана Азам деп аталган.
Mana oşol kitepte sayitlerden sanjırası da kamtılgan. Негизинен сайттер кайсы жерди мекендесе ошол жерде жакшылык менен береке болору тарыхта да айтылып келген. Мындан улам Кыргызстаныбызда Мухаммед саллаллаху вассалам пайгамбарыбыздын түз тукумдары бар экени элибиз үчүн чоң олжо. Анткени алар өз кызыкчылыктарын эмес, карапайым калктын жашоосун ойлоп аларга жардам берип келишкен. Булардын кыла турган иши ошо кайрымдуулук. Анткени булар жалпы ошол адам затыга жиберилген. Peygamber aleyhisselam adam zatıga rahmat bolup жиберилген. Ошондуктан эгер де ушул уюшулса, ушундай бири-бири менен байланышып эме кылса, Кыргызстан үчүн чоң олжо да, Кудай берген олжо.